атамыздар жашоону дагы шаңшыды. Шалбырак ташып калтаган, жаркылдап кыргыз жашаган. Жалпыбыз бириксек күчтүү билек жамууну өнүктүрүү биздин тилек аттуу иш-чара Майлуу Суу колледжинин профессордук окутуучулар курамынын жана кызматкерлер арасында уюштурулду. Мында өлкө башчыбыздын кыргыз жараны, нарк насили, Манас эпосунун үчилтиги сыяктуу бир нече жарлыктарын камтып кетишкен. Бир эле жобонун негизинде 7 пункттан турган, ал жерде бардыгы камтылып атат. Кыргыз элинин када салты, үрп адаты, ырлары, анан тоорго арналган жамууга кошкон салымым деп бир пунктты киргизик. Ушул Жалал Абад мамлекеттик университетинин бүгүнкү күндө гүлдөп өнүгүшүнө эмне деп салым кошуп атам. Ар бир студент, бир мугалим бардыгыбыз жапа-тырмак киришип ушул проектти эме кылдык. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандарына саякат жасалып, көрүүчүлөргө жеткиликтүү образдар менен ачып беришти. Ошондой эле колледжде атайын Манас айтуу боюнча ийрим түзүлүп, студенттер арасында шыктуулар чогултулган. Сегизге жашы келгенде кöyөп турган чок болду, күлдө кыргыз ичинде мындай кенте чок болду. Ар бир биздин жашаган улут жарандарыбыз өзүн кыргыз жаран экендигин таанып билип, патриот экендигин, ушул Кыргызстанды көтөрүү анын да милдет экенин ушуларга жеткизсек деген ушундай бир жакшы тилектер менен иш жүргүзүп жатабыз. Ал эми бул өнөр кананы колледждин усулчусу, илимий иштер боюнча жооптуу Гүлсада Тойчубекова жарлык чыкканга чейин эле өздөштүрө баштаган. Ал улам коом өнүгүп өскөн сайын ата-бабадан калган нарк насилди унутуп баратканыбыз жүрөктү өйүттейт. Келечекке биз урпактарга өзүбүздүн ата-бабалардын кандай каада салт менен жашагандарыбызды жеткизгиле деген багыттар берилип атат. Кереги тийип калышы мүмкүн деп эле өзүмдүн инициативам менен, каалоо менен эле ачып койдук эле. Иш-чаранын соңунда таланттуулар тандалып, ушул жылдын декабрь айында өтүүчү гала концертке жолдомо алышты. Жамуунун 100 жылдыгына чейин түрдүү багыттагы иш-чаралар дагы да улана бермекчи. Белгилей кетсек, Жалал Абад мамлекеттик университети 2 институт, 6 колледж, 6 факультеттен турат. 800дөн ашуун профессордук окутуучулук жамаат 8000ден ашуун студентке билим берип келишет. Нуржамал Жунусова, Бектур Иманалиев, Майлуу Суу шаары.